жеке менчик жерде болобу, муниципалдык жерде болобу, ар бир курулушка жеңил типтеги капитальный курулушпу, архитектуралык уруксат иш кагаздарын бүтүндөш керек да. Ошолорду алгандан кийин аны курулушту көзөмөлдөгөн атайын ишкана бар. Ошол ишкана курулуштун көзөмөлдөгөн негизинде акыркы этап менен буну курулушту мындай кабыл алат. Колдонсо болот деп туруп, акт жазып берет, акт түзүп берет. Ошо актынын негизинде курулуш колдонууга жатат болот, эсептелинет. А бүгүнкү күндө тилекке каршы бул көрүнүш өзүңүздөр көрүп аткандай аябай чоң курулушту куруп алгандагы бир дагы уруксат иш кагазы жок. Керек болсо бир арыз менен дагы кайрылган эмес да. Ошо өзүнүн мыйзамсыз курулушуна бүгүнкү күндө өзүнүн башына түшүп атат. Эскертүү берилген. Эскертүү убагында берилген. Бул адамгачы архитектура тарабынан берилген. Бир ОЗ2 дагы кагаз түрүндө дагы. Ошого карабастан эч кандай кыймыл аракет кылбады. Бүгүнкү күндө мына өзү милдеттеме жазып, эч кандай арыздоом жок. Өзүнүн ыктыярын эч кандай тоскоолдук жаратпайм. Туура мыйзамсыз куруп алганмын деп ошо мойнуна алып, бүгүнкү күндө мына бузуп алып салуу иштери жүрүп атат. Бул сыяктуу мыйзамсыз курулуштарды жеке менчигинин түрүнө карабай куруп алган болсо, шаар аймагында, ош шаарынын аймагында ушундай көрүнүштөр сөзсүз түрдө бузуп алынып салынышын биз эскертебиз.